Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Барыңарга жагымдуу маанай каалайм. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Окуу куралдарыбызды даярдап, көңүл буруп отурууга чакырам. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Келгиле аныктап алалы. Ребуста катылган теманы тапкыла. Сүрөттөргө көңүл бургула. Кызыл түскө көңүл бургула. Кана балдар, силердин жообуңар менен дал келет бекен? Жаз мезгили. Бүгүн сабакта жаз мезгили тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн сабакта кантип, кандай деген суроого жооп бергенди үйрөнөбүз. Жаз мезгилинде кандай өзгөрүүлөр болору тууралуу айтып беребиз. Жакшы көргөн мезгилибиз жөнүндө жыйынтык чыгарабыз, айтып беребиз. Келгиле, бүгүнкү активдүү сөздөр менен таанышып алалы. Жаркырап. Жаркырап тийип турат. Жаркырап тийип турат. Эмне жаркырап тийип турат? Күн жаркырап тийип турат. Пайда болду. Пайда болду. Эмне пайда болду? Бай-чечекейлер пайда болду. Ишембилик. Ишембилик. Мектепте 10 апрелде ишембилик болот. Кийинки сүрөткө карагыла. Уя. Уя. Келгин куштар бийик дарактардын башына уя салып жатышат. Акташат. Акташат. Эмне кылышат? Бактарды акташат. Сүрөттөргө карагыла. Артта калышкан жок. Артта калышкан жок. Окуучулар да артта калышкан жок. Балдар, бул эмне? Көчөт. Көчөт. Балдар эмне кылып жатышат? Бакчага жаңы көчөттөрдү тигишет. Сөздөрдү окугула. Жазга тиешелүү сөздөрдү тапкыла. Бай-чечекей, тала иштери, канаттуулар, муз, сары жалбырак, кыш чилдеси, жай чилдеси, үрөн себилет, көчөт тигишет, жер айдашат, уя салышат. Кайсы сөздөр? Салыштыргыла. Жакшылап көңүл бургула. Текст менен таанышабыз. Белгиленген сөздөргө суроо бергиле. Жаз мезгили. Жаз да келди. Күн жаркырап тийип турат. Бай-чечекейлер пайда болду. Келген куштар да учуп келишти. Алар бийик дарактардын башына уя салып жатышат. Тракторлор талаага чыгышты. Дыйкандар жазгы иштерин башташты. Окуучулар да артта калышкан жок. Алар чарбакта 2 топко бөлүнүп иштешти. Арыктарды тазалап, жардам беришти. Алар жашылчаларды байкоо жүргүзүп өстүрүшөт. Жаңы көчөттөрдү тигишет.
эски дарактарды акташат. Балдар, келгиле текст боюнча тапшырмаларды аткаралы. Суроо бергиле. Күн жаркырап тийип турат. Алар чарбакта, бакта эки топко бөлүнүп иштешти. Алар жашылчаларды байкоо жүргүзүп өстүрүшөт. Күн кантип тийип турат? Алар чарбакта кантип иштешти? Алар жашылчаларды кантип өстүрүшөт? Силердин түзгөн суроолоруңар менен дал келдиби? Дал келген болсо, азаматсыңар. Келгиле балдар, окуган текстибиз боюнча суроолорго жооп берели. Эшикте кайсы мезгил? Жаратылышта кандай өзгөрүүлөр болду? Дыйкандар эмне кылып жатышат? Окуучулар кандай жумуштарды жасап жатышат? А силер эмне иш аткарып жатасыңар? Келгиле, салыштыралы. Силердин жоопторуңар менен дал келдиби? Байкагыла. Эшикте жаз мезгили. Күн жаркырап тийип турат. Дагы кандай өзгөрүүлөр бар? Уланткыла. Дыйкандар талаага чыгышты. Окуучулар эки топко бөлүнүп иштешти. Силер эмне иш аткарып жатасыңар? Үлгүгө таянып, айтып бергиле. Келгиле, сүрөткө карагыла. Сөздөргө сүйлөм түзгүлө. Сабакка кечигип, шашып бара жатат. Кантип бара жатат? Шашып бара жатат. Куштар кантип учуп бара жатышат? Сүйлөм түзгүлө. Куштар топ-топ болуп учуп бара жатышат. Арыкта суу кантип агып жатат, балдар? Арыкта суу шылдырап агып жатат десек болобу? Куштар кантип учуп бара жатышат? Куштар калгып учуп бара жатышат. Кийинки тапшырманы аткаралы. Керектүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Күн кантип тийип турат? Үнүңөрдү чыгарып окугула. Жамгыр кантип жаап жатат? Балапандар кантип ооздорун ачышат? Байчечекейлер кантип ачылды? Жемиш бактары кантип гүлдөдү? Куштар кантип учуп баратышат? Балдар кандай иштеп жатышат? Арыкта суу кантип агып жатат? Келгиле балдар, аткардык, кийинки кадамга өтөлү. Үлгүгө таянып, айтып бергиле. Мектепте кандай жазгы жумуштар бар? Силер кантип жардам бересиңер? Үлгүгө таянып, айтып бергиле. Сүрөттөрдү пайдалангыла, балдар. Эмне кылып жатышат? Өз алдыңарча аңгеме түзгүлө. Силерге жаз мезгили жагабы? Жаз мезгили эмне үчүн жагат?
кошумчалап жазгыла. Көңүл бургула. Экранга жакшылап карагыла. 10 апрелде боло турган ишембиликке чакыруу. Таза айыл аталышында өтөт. 10 апрелде болот экен. Жакшылап таанышкыла. Эмесе балдар, өз алдыңарча аткаруу үчүн тапшырма. Силер да өз айылыңарда, көчөңөрдө же мектепте боло турган ишембиликке плакат даярдагыла. Экранда берилген шилтеме аркылуу жасагыла. Кийинки өз алдынча тапшырма. Сүрөттөрдү пайдаланып, аңгеме жазгыла. Өз алдынча аткарууга берилген тапшырмалардын бирин гана аткарып, сабак берген мугалимиңерге жибергиле. Балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктоого кезек келди. Келгиле, бүгүн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Эсибизге салып, жыйынтык чыгаралы. Кантип, кандай деген суроолорго жооп бергенди үйрөндүк. Жаз мезгилинде кандай өзгөрүүлөр болору тууралуу айтып бердик. Жакшы көргөн мезгилибиз жөнүндө жыйынтык чыгардык. Айтып бердик. Сабакка түшүнбөгөн суроолор же тапшырма аткарууда кыйналсаңар, теле сабакты кайталап көргүлө. Сабак берген мугалимиңер менен байланышкыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла.